визага кантип толтурабыз, ошол боюнча мен азыр көрсөтүп берейин. Google'га кирип эле могу Go UK'нин сайтына басабыз. Басканда мынакей өзү чыгып калат. Виза деген басабыз. Бул жерде көрүп алыңыздар, экинчи сетап. Андан соң ылдыйга түшөбүз. Так, мынакей ылдыйга түшкөндө Create деген менен басып туруп, бул жерде экинчи басабыз. Дальше бул жерге No деп коебуз. Бул жерге Yes. Дальше сиздерге жанагы паспорттун артына чапталган ГВ жанагы номер болот го, ошону жазасыздар да. Ошол номер керек болот, то есть. Бул жерге аккаунт создавать этебиз. Так, сурап атат, кимге? Өзүмө дейсиздер, ми. Дальше басабыз. Биринчиге болсо атыңыздарды, экинчиге болсо фамилияңыздарды жазасыздар. Мен болсо жаза албайм, мен буга чейин ачып койгом. Ошон үчүн өзүңүздөрдүн фамилия атыңызды жазып туруп, дальше басканда басып кете бересиздер. Паспорттун данныйларды сурайт, аны жазасыздар. Сүрөткө түшөсүздөр. Сүрөткө түшкөндө артыңыздарда эч кандай буюм же ашыкча заттар болбош керек. Белый фон же болбосо мындай артыңыздарда эчтеке болбош керек да, ошону эске аласыздар. Болбосо сүрөтүңүздөр өткөрбөй коет. Ошол суроолор толтура чыгат, ошолорго дальше басып бирден толтуруп кетесиздер. Аккаунт ачылгандан кийин ошол подтверждение келет, почтаңыздарга анда кыласыздар. Андан кийин толтура дагы бир шагтар чыгып калат. Выполняйся деп, аларда толтуруп чыгасыздар полный. Андан соң ошол сиздерге код берет, ошол кодду кийин Revolut'ка жүктөп коесуздар. Ошол менен достор, сиздердин сурооңуздарга ошол бир аз туруп өздөрү карап чыгып сиздерге жооп келет. Ошону эске аласыздар. Керек болсо могу жерде 3 сызыкча бар, ошону бассаңыздар, перевести деген бар. Сиздерге оңой болуш үчүн мынакей орусча болуп калат. Кааласаңыздар англис тилинде толтурсаңыздар болот.